Elдің тілегінде болған Құдайдың құлағында болады дейді. Ертеңгі кеш Құда қаласа бұл тілегіңіз орындалады. Бұл іс-шара ата-енелерге, оқушыларға, мұғалімдерге, жаңы дайындалған мектеп жетекшілерге өте бір зарыл, пайдалы екендігini өздері айтышып, сұраулардан, жазған қаттарынан, қайрылуларынан сезіліп тұрады. Себебі азыр білім беруде проблема өте көп. Ошолорду чечүүгө біраз да болса жардамы тиет. 0 жаштан бала бойго бүткөндөн баштап 21 жашка чейинки ал жагы бер жагы 18-17 жашка чейинки балдардын физиологиясы, гигиенасы, психологиясы, методикасы кандай кылып тарбияласа балдар күндө эркин болот. Мына ушунун бардыгы ушул китепте жазылды. Ушунун бардыгыга мен ата-энелерге тиешелүү сунуштарымды айттым. Балдардын начар окугандыгынын бир себеби ата-энеден. Үй бүлөдө тарбия жакшы болуш керек деп. Мугалимдерге айтты. Мугалимдер өзүбүздүн кесипкейлигибизди жогорулатыш керек. Директорлорго дагы сунуштар болду. Жетекчиге жеке талап деген китеп аркылуу мектепти башкаруунун сапаты жакшы болсо, ошондо балдар дагы окуйт, мугалимдер жакшы иштейт. Ошол үчүн бул жерде 50-60% мектептин ийгилиги мектеп директорудан көз каранды. Алар үчүн дагы менимче өтө тиешелүү жакшы сөздөр айтылды. Андан тышкары мына Талас мамлекеттик университетинин мугалим студенттери менен дагы жолуктук. Аларга дагы болочок педагогдор катары тиешелүү баалуу ойлор айтылды. Мени менен келген бирге профессор Кыргызбай Добаев дагы, Алимжан Алибеков дагы бир жакшы ой пикирлерин айтышты. Мынай ар бириңе, мынакта отуруп аткан залдын баардыгында мы уже сидим под цифровом концлагере. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Каныбекович ошо элдин ыраазы болгонуну байкап туруп, агай ушу 7 областка ушул билим кербенини, эне мектебини, айем иштериңизди жайылтуу боюнча мен бир колдоого алайын, депутат кесиптештерим менен сүйлөшөйүн, шуну уланталы деген сунуш ой пикирин айтты. Ага биз рахмат айтабыз. Мына Талас областык билим методика борбору Салтанат Бейшенова, областык өкүлчүлүк, губернатордун орунбасары, акимият, акимдерге, жана мына бизди уюштуруп Бишкектен алып келген Асылбек, Адина, Нурбек, баарыңыздарга терең ыраазычылыкты айтыш керек. Мындай бардыгы системдүү түрдө, пландуу түрдө уюштурулуптур. Бириден чыгып экинчисиге барсак, залда эл толтура күтүп, бардык шарт түзүлүп турат. Ошол үчүн мен уюштуруучуларга дагы чоң рахмат айтып, эсендик ийгилик каалаймын. Сөзүмдүн акырында бүт дүйнөгө тынчтык каалайм. Анын ичинде Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибиздин турмушу жакшы болуп, билим тарбиябыз жакшы болуп, өнүгүү жакшылыктын жолуга түшөлү ыйлайм.